Арстанбек Бейшеналиевич, Кытайга коронавирусту мен жибердим деп айтканыңыз бар. Бирок ал ортодо Кыргызстандан да бир топ киши ушул оорунун айынан каза тапты. Өзүңүздү күнөөлүү сезген жоксузбу? Бул илимде мынтип берилет. Кыргыз дүйнөнү башкарат дегенде, кантип башкарат дегенде, ошо кудайлык энергия жайгашып анан кыргыз дүйнөнү башкарат дейт. Эгер мындай касиет бербесе, Кытай дүйнөнү бийлегиси келди, Америка дүйнөнү бийлегиси келди, кыргызды адамзатты бийледип, ааламдан илим берген, энергия берген, касиетин берген. Кытайга вирус жөнөттүм дегеним бул илимде бар. Вирус куюн булут жөнөт деп, мисалы чөгөлөт деп. Анан кыргызда мен азыр ушу вирус бар дегенине ишенбейм. Вирус бир адамдан бир адамга жугуш керек, бир үй бүлө ооруш керек. Бул жерде мынтип берилет. Кыргызда өпкө карайып азыркы жаңы доордо дем алуу оорлойт дейт. Ага эмне кылыш керек дегенде медицина жардам бербейт. Энергиянын кызматын пайдаланып саң гана өпкө айыгат дейт. Ошо сыяктуу эле бир өпкө оорунун эле жыйынтыгы болуп атат деп ойлойм. Кыргызстанда вирус жок. Дүйнөнү ошол дүйнөгө узатып ийгенге да менин укугум бар. Себеби жерде чирип жүргөндөн көрөк, жерде элди бузуп аткандан көрөк, азыр адамзат бир мүнөз, бир идеяга өтүш керек. Бул ааламдын талабы. Ошондуктан мен дагы эле бийлигимди жүргүзө берем. Дүйнөнү чөгөлөтүп, илгери манас атам кара күч менен канжар найза менен башкарган болсо, мен касиетим менен башкарам. Азыр дүйнө каражат менен же болбосо могу кара күч камоо менен башкарылбайт. Касиет менен гана, кыргыздын касиети ошол көктөн буйрулган, Кудай ролун аткарып аткан кыргыздын касиети менен гана дүйнө башкарылат.